Биздин берүүдө канчалаган маектерди өткөрдүк, билесиңби? Маекти түрдүү тамак ашка толгон дасторкондо өткөрүү алда канча жеңил. Толук макулмун. Тамак чындап эле адамдарды бириктирет. Ооба, бүгүн бизге өлкөлөр арасындагы бекем байланыштарды кантип түзүү керектигин эң жакшы билген адам келет. Дипломатия гана эмес, маданият жана кулинариянын жардамы менен дагы. Биз ушул ашканага Европа биримдигинин Казакстандагы элчисин кубануу менен чакырабыз. Олежка Симкич айым, анда конокторду тосуп алалы. Урматтуу элчи, кош келиңиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Таанышканыма кубанычтамын. Кош келиңиз. Мында келгениме кубанычтамын. Чакыруу үчүн рахмат. Урматтуу элчи, биздин керемет ашканада сизге салам айтууга уруксат этиңиз. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Айтып берсеңиз, бүгүн эмне тамак даярдайбыз? Сиздерге дароо айтып коеюн. Мен кээде эле тамак жасайм. Мага десерт даярдоо баарынан көбүрөөк жагат. Андыктан бүгүн биз тирамису даярдайбыз. Бул эмне экенин билсеңиздер керек. Жакшы болот. Бизге тирамису жагат. Ооба, тирамису. Биз бул десертти жакшы көрөбүз. Анткени бул эң сонун тандоо. Анда бизге кандай ингредиенттер керек? Баары тирамисуну даярдоо татаал деп ойлошот, бирок чынында бул эң оңой. Бизге эң башкысы маскарпоне сыры керек. 6 кишиге 250 грамм жетиштүү болот. Савоярди таттоосу же болбосо айымдын манжалары печеньеси, эң жаңы жумурткалар керек. Бул абдан маанилүү. Дагы кант жана кофе керек. Мен кофени алдын ала даярдап суутуп койдум. Ал муздаганда таттуу токочторду малып алабыз. Анда жумурткадан баштайлы. Белок менен сарысын кылдат бөлүп алуу керек. Бизге 2 чойчок керек. Сиздер менин жасаганымды туура көрүп жатасыздарбы? Келиңиз, мен жардам берейин. Жакшы. Сиз бир аз башкача кызыктуу ыкма колдонот экенсиз. Келиңиз, менин жумуртканы кандай туура чакканымды карап көрөбүз. Мен жумуртка менен сизди кылдат иштей албайм. Ошон үчүн бул ишти сизге калтырам. Даяр. Сарысы өзүнчө идишке салынат. Муну кайда ыргытсам болот? Мага бериңиз, мен ыргытып коем. Эми бизге 50 грамм комшекер керек. Жакшы. Шекерди жумуртканын сарысына кошобуз. Бизде ваниль канты кайда? Аны белокко кошуу керек. Ваниль канты канча керек? Баарын. Биз керектүү 5 граммды ченеп койгонбуз. Анда эмесе ушуларды жакшы аралаштырып алалы. Маскарпоне сырын кошуңуздар. Баарынбы? Ооба, баарын. Белок менен кантты дагы аралаштырамбы? Сиз туура кылып жатасыз. Аны өтө жакшы аралаштыруу керек. Бул абдан көңүлдүү. Словенияда мындай аралаштырма кар деп аталат. Бул көккө окшош. Ошондой. Эгерде унутпасам, англисче меренги же безе деген аталыштар бар. Бул белок менен канттын аралашмасы. Түшүнүктүү. Анда биз бул аралашманы көктөн крем түрүндөгү абалга жеткиребиз. Так ошондой. Бул каймак сыяктуу абалга келет. Эң жакшы жумуш. Мен мында башкарып жатам. Келгиле, мен дагы иштейин. Мен биздин десерттин биринчи катмарын печеньеден коем. Менимче сиз миксер менен жетиштүү иштедиңиз. Мен болсо токочторду кофеге салып нымдап баштайм. Кофе муздады, жана анда сүт бар. Андыктан анча күчтүү эмес. Эгерде балдар үчүн тирамису жасап калсаңыздар, кофени какаого алмаштырса болот. Бул токочтуу нымдоо жана жумшартуу үчүн гана керек. Ал эми негизги рецепт боюнча чыныгы тирамису үчүн кофени колдонуу зарыл. Балдар үчүн какао менен жасаганы жакшы экен. Ооба. Өзүңүз тууралуу айтып бере аласызбы? Сиз Словениядан болосуз, туурабы? Туура, Словениядан болом. Бул кичинекей мамлекет. Ал жөнүндө канчалык көп билесиздер, мен айта албайм. Бирок ал Европанын борборундагы абдан кичинекей мамлекет. Азыр мен бул жакта евро биримдикте иштейм. Айта кетсем, Казакстанда Словениянын өкүлчүлүгү жок. Эмнеге мындай?
Билесизби, биз болгону 2 миллион киши жашаган кичинекей мамлекет болгондуктан бардык өлкөлөрдө элчилик ачууга муктаждык жок. Ошол себептүү тилекке каршы азыркы учурда бул жакта Словения элчилиги жок. Ким билет, балким келечекте ачылып калат. Анткени Казакстан Словениянын борбору Любляндо өкүлчүлүгүн ачканы жатканын билем. Бул жакта дагы биздин элчилик ачылган күн анча алыс эмес деп ойлойм. Анын үстүнө сиз азыр бул жакта болуп жатасыз. Ооба, бирок сиз азыр Словения гана эмес, бүткүл Евро биримдигинин өкүлүсүз. Ооба, мен 27 өлкөнүн өкүлүмүн. Жана андан 21 мамлекеттин Казакстанда элчилиги бар. Калгандарынын дипломатиялык ишмердиги башка жактардан, негизинен Москвадан аткарылат. Мага кызык болуп жатат. Сизди Европа биримдигинин Казакстандагы элчиси кылып дайындаганда кандай кабыл алдыңыз? Ооба, бул ушундай зор сыймык жана жоопкерчилик. Негизи бул кызматка өзүм билдирме бергем. Кубанычтамын. Жакшы. Казакстан мен дайындоону каалаган мамлекеттердин тизмесинде бар болчу. Анткени Астанага 2009-жылы келгем. Биздин кар кандай болду? Жакшы. Эми жумуртка сарысы менен маскарпонени аралаштыруу керек. Сиз шаарда сейилдеп, таанышып чыксаңыз керек. Балким бүткүл өлкө боюнча саякаттап жетишкендирсиз. Ооба, албетте. Мен атүгүл Алматыга да бардым. Сонун шаар. Мен ал жакта өтүп жаткан марафонго дагы катыштым. Марафон бул сонунда. Албетте, мен Астананын көп жерлерин кыдырып көрүүгө жетиштим. Мен Астана операда болдум. Бардык соода оюн-зоок борборлоруна бардым. Албетте, мен бул жолу Байтерекке бара элекмин. Бирок 15 жыл мурда ал жакта болгом. Мындан тышкары Павлодар облусунда Баянауыл улуттук паркына барып келдим. Ал жакта абдан кооз экен. Жакшы, укмуш кооз. Керемет жер экен. Баянауыл үйүмдү эстетти. Мында өсүмдүктөр, көл, токой жана тоолор көп. Сиздин Казакстан боюнча саякатыңыздын айрым кызыктуу окуялары барбы? Балким кимдир бирөөлөрдү жолуктурдуңуз. Бул жолу же өткөндөгү келгениңизде Казакстан ушундай зор. Эң биринчи оюма ушул келет. Бул сиздин биринчи таасириңизби? Бир окуяны айткым келет. Балким сиздердин көрүүчүлөргө жакпай калышы мүмкүн. Кечээ Алматы шаарында Словения менен Казакстандын футбол мелдеши болду. Ооба, казакстандык команда мыкты ойноду. Словения мелдешти утту, бирок сиздердин курама өзүн жакшы көрсөттү. Мага агам чалды жана оюнга бара аласыңбы деп сурады. Анткени ал Казакстанда өтүп жаткан. Мен агама Алматыга баруу үчүн 1200 чакырым жол жүрүүгө жана 2 саат учушум керек деп айтты. Ал өлкөнүн канчалык чоң экенин элестете алган жок. Мекенибиз абдан кичинекей экенин эске алганда, биз үчүн өлкө түшүнүгү таптакыр башкача. Андыктан мен ага бул сапар мелдешти көрүү үчүн Стокгольмго учуп барганга тете болоорун айттым. Аралык ушундай болмок. Сиз менен жолуктурган адамдар жөнүндө сурадыңыз. Баянауылда биз бир кишини, ошол аймактын жергиликтүү тургунун жолуктурдук. Ал Баянауыл улуттук паркы, өңкөр жана анын сыйкырдуу касиеттери жөнүндө. Уламыштар жана башкалар тууралуу ушунчалык берилүү жана ынтызарлык менен айтып берди. Бул эстен кеткис болуп калды. Карасаңыздар, биздин крем ушунчалык сонун болду. Анда бир дагы бүртүк калбашы керек. Эң сонун жумуш болуптур. Ооба, ал абдан сонун көрүнөт экен. Рахмат, аракет кылдым. Эми биз печенье крем катмары менен жабабыз. Калыңдыгы анын өзүндөй болот. Биз тирамисунун кийинки катмарын жапкыча өзүңүздүн кесиптик пландарыңыз жөнүндө бөлүшө аласызбы? Көптөгөн мамлекеттер арасындагы мамилени жана кызматташууну өнүктүрүү үчүн сиздин азыркы ролуңуз өтө маанилүү. Деги эле Казакстан менен Евро биримдиктин өз ара алакасы жакшы деңгээлде турган так ушундай кезде бул кызматка дайындалганыма абдан кубанычтамын. Биз биргеликте бир катар маселелерди чечип жатабыз. Таттуу токочту дагы тыгыз коюу керек. Ошол маселелер арасында мисалы транспорт жаатында көйгөйлөр бар. Биз Кытайдан Европага продукция жеткирүү үчүн транспорт жолдорун өнүктүрүүгө умтулабыз. Ал эми Казакстан так ушул жолдо турат. Global Gateway демилгесинин алкагындабы? Туура. Ал жакка транспорттук маселелер гана эмес, климаттын өзгөрүшү сыяктуу жана башка коч глобалдык көйгөйлөр да камтылган. Бирок Global Gateway'дин маанилүү максаты адамдарды бириктирүү. Мен ушул милдетти аткарышым керек. Казакстан менен Евро биримдиктин ортосундагы байланышты чыңдоо жана бири-бирине жакын кылуу үчүн ушул жердемин. Катмар тегиз болсун үчүн бир аз печенье сыныгын кошоюн.
Эми сиздер буга крем катмарын жаба аласыздар. Муну даярдоо үчүн жалпы 45 мүнөт керек. Эң көп дегенде 1 саат кетет. Бирок дагы бир маанилүү учур, тирамисуну даяр болгондон кийин боюна тартышы керек. Муздаткычка түнгө калтырса да жакшы болот. Андыктан аны бир күн эрте даярдаган туура. Же болбосо жок дегенде 3 саат тыныктыруу зарыл. Крем абдан жакшы сиңиш керек жана ошондо тирамису абдан жумшак болуп чыгат. Кыскача айтканда, аны бир нече саатка сөзсүз тыныктырып коюу керек. Жакшы түшүнүктүү, улуу урматтуу, сиздин мекениңиз Словения жөнүндө билгибиз келет. Словениянын улуттук ашканасы жөнүндө бизге айтып бере аласызбы? Мында эң кызыктуу жагы Словениянын Европанын так борборунда жайгашканы жана бул ашканага да таасирин тийгизген. Өлкөдө Альпы, жер ортолук деңиз аймактары, ошондой эле Паннон аймагы бар. Андыктан Словениянын ашканасы кадыресе европалык ашканага окшош десек болот. Бул ар түрдүү маданият аймагы. Ошондой. Ошол эле учурда Словения маданияты жана тили өлкөнүн бүткүл тарыхы боюнча сакталган. Биздин маданиятка Италия, Австрия жана Венгрия зор таасирин тийгизген. Ошондуктан улуттук ашкана сиз өлкөнүн кайсы бөлүгүнө барганыңызга жараша болот. Деңизге жакын италиялык ашкана басымдуураак. Паста, пицца сунушталат. Зайтун. Мисалы тирамисуну айтсак болот. Ал эми Австрияга жакын түндүк жакта сосиска, ачытылган капуста жана башкалар көбүрөөк белгилүү. Крайн колбасасы бул аймакка мүнөздүү даамдардын бири. Анын аталышы Словениянын Крайна деген эски тарыхый аймагынын атынан алынган. Жалпы Словения ашканасына тиешелүү делген бир даамды тандасак, сиз кайсыл тамакты айтат элеңиз? Менимче крайн колбасасы же таттуу патица туура келет. Патица бул Словениянын салттуу тегерек токочу. Аны даярдоо абдан оор, бүтүндөй искусство болуп кетет. Ошондуктан аны жасап отурбай сатып алам. Түшүнүктүү. Биз акыркы баскычка келип калдык окшойт. Эми бизге какао гана керек. Какаону даамдын үстүнө жука кылып кылдат себелөө керек. Мен бул үчүн кичинекей электи колдоном. Бул абдан ыңгайлуу. Кыскасы тирамисуну толук какао менен жабыш керек. Негизи какао көкүмү абдан майда болсо, электин деле кереги жок. Биз азыр жасап жаткан иштер акыркы баскыч болуп саналат. Чындап эле бат экен. Мен айткандай, таң калыштуу. Сиздерге тирамисуну даярдаган татаал болдубу? Жок, мурда эмнеге тирамису даярдаган эмеспиз деп ойлонуп жатам. Мен тирамису сунуш кылган бардык италиялык ресторандардан алдын ала кечирим сурайм. Алардын сырларын баарына бөлүшкөнүңүз үчүнбү? Мен ушул жерден билген рецепттерди дайыма унутуп калам. Анда сиздерге бул программаны кайра көрүп алган ыңгайлуу. Бизге каалаган убакта көрүп, эстеп алууга болот. Сиздер какаону сээп бүткөндөн кийин тирамисуну муздаткычка салуу керек. Негизи түнгө калтырган оң. Бир нече саатка коюп койсок да, тирамису даяр болот. Биздин десерт боюна тартканын күзгүчү европалык мамлекеттердин бай жана ар түрдүү ашканалары жөнүндө айрым кызыктуу фактыларды айтып берүүгө уруксат этиңиздер. Ашкана тарыхчылары европалык ашкананын тарыхы Франциядан башталат деп белгилешет. Француз ашкана салттары европалык өлкөлөрдүн ашканасына гана эмес, көптөгөн өлкөлөрдүн ашкана өзгөчөлүктөрүнө дагы чоң таасирин тийгизген. Бүгүн Европа биримдиги ар бири өзүнүн өзгөчө сейрек ашкана мурастарына 27 мамлекеттен турат. Сиздер билесиздерби, эң байыркы сырлардын бири грек фетасы Гомердин Одиссей чыгармасында кездешет. Гомер баяндаган циклоптордун сырды жасоо ыкмасы фетаны даярдоо ыкмасына абдан окшош. Бүгүнкү күндө фета келип чыккан жердин аталышы корголгон макамга ээ. Бул демек ал койдун же эчкинин сүтүнүн Греция аймактарында гана мыйзамдуу түрдө өндүрүлүшү мүмкүн дегенди билдирет. Француз пияз шорпосу бир кезде жакырлардын тамагы деп эсептелчү. Пияз арзан болгон жана андан шорпо даярдоо кыйын мезгилдерде үй бүлөнү багуунун ыкмасы болуп калган. Бүгүнкү күнү бул бышырылган сыр жана нан менен берилген чүйгүн тамак. Айтылуу Маргарита пиццасы 1889-жылы Неаполдо Маргарита Савойская канышанын урматына ойлонуп табылган. Пиццага помидор, моцарелла жана италиялык желектин түсүн билдирген базилик кошулган. Бул пиццаны бирдиктүү Италиянын символуна айланткан. Биздин коноктун мекени да бул жаатта ашкана өнүмдөрү менен атагы чыккан. Мисалы Словения балы ЮНЕСКО тарабынан өлкөнүн маданий мурастарынын бир бөлүгү катары таанылган. Словения бал арычылык менен жакшы таанылган. Ошондуктан анын балы экологиялык
экологиялык жактан эң таза өнүм деп эсептелет. Биздин тирамисуну караңыздарчы. Ал 3 саат муздаткычта тургандан кийин ушундай көрүнөт. Ал азыр толук даяр. Мен бүгүнкү ишибиздин жыйынтыгы кандай болгонун билгим келип жатат. Ал оңой кесилет деп үмүттөнөм. Тирамисунун дагы бир өзгөчөлүгү эмнеде? Эгерде кооз кылып кескенге мүмкүн болбосо, аны түз эле кашык менен алып жегенге болот. Эң жакшы, келиңиз анда, биз аны ойдогудай кесе алабызбы, байкап көрөлү. Сизди азыр дасторконго чакырабыз. Биз кара чай менен десерттен ооз тийип көрөбүз жана маегибизди андан ары улантабыз. Эң сонун угулат экен. Жүрүңүз. Улуу урматтуу элчи, азыр программанын биздин биргелешкен ишибиздин жыйынтыгынын даамын татып көрө турган сүйүктүү бөлүгүнө келдик. Баары сонун көрүнөт. Биздин стол ар түрдүү таттууларга толгон. Анда сиздин уруксаат менен даамга карайлы. Анда тирамисудан баштайлы. Албетте, мен алгач казак таттууларынан ооз тийип көрөйүн дегем. Мейли, анда тирамису канчалык даамдуу болгонун байкап көрөлү. Абдан сонун болуптур. Буга толук макулмун. Ал эми бул крем өзгөчө болуптур Даурен. Абдан жумшак жана даамдуу. Сиз кремди жакшы жасаптырсыз, Даурен. Маскарпоне жакшы аралашыптыр. Мен эми туура кесип тандаганмынбы деп ойлонуп жатам. Балким мен башка ашпозчу болмокмун. Сен ал ишке да жарайсың. Сиздер качандыр бир кезде ашпозчу болгонсуздарбы деп сурайын дегем. Же балким ашпозчу болгоңар келгендир. Рахмат. Ошентип бизде мында бир нече казак таттуусу бар. Мисалы, мына бул таттуу назик десерт каймак, уйдун сүтү жана башка ингредиенттерден жасалган. Сиздерге жагат деп үмүттөнөм. Тирамисуну кое турайын, аны билем. Анда ушул десертти ооз тиели. Аны кашык менен алсам болобу? Ооба, кулпун айда кошулуптур. Курамы боюнча тирамисуга окшош экен. Бирок бул десертти башкалар жасады. Абдан даамдуу. Ооба. Абдан кызыктуу. Себеби бул десертти даярдоонун ыкмасы бүгүн биз жасаган тирамисуга окшош сыяктуу сезилип жатат. Мында сыр жана башка сүт азыктары, печенье же бисквит катмарлары бар экен. Мага жакты. Сизге иримчик жактыбы? Мен муну мурда ооз тийсем керек. Бирок анда сүттүн даамы абдан катуу сезилет. Ооба. Бул даамдуу. Элчилик кызматка тиешелүү дагы бир суроо берүүгө уруксат этиңиз. Мени дайыма дипломатия тармагы кызыктырчу. Сиздин ишиңизде эмне татал? Үйдөн алыс чет өлкөдө жашообу же башка дагы өзгөчөлүктөр барбы? Дипломат катары мага ушул суроону көп беришет. Мен дипломатияда өз жолумду 23 жашымда баштагам. Андан бери көп убакыт өттү, бирок канча жыл болгонун айтпай эле коеюн. Мен бүткүл жашоодо дипломатияда карьера куруп келем. Жакшы сүйлөгөндү билген көптөгөн адамдар өздөрүн дипломат деп эсептешет. Бул кесиптин эң кыйыны, бирок эң жеңил жагы үйдөн алыс жакта болгонуң. Бул бир жагына жеңил, анткени сени бардык жерде жылуу кабыл алышат, сени менен баарлашат. Аларга сенин өлкөң жөнүндө билүү кызыктуу. Ошондуктан өзүңдү дайыма сый коноктой сезип жүрөсүң. Мен кайда иштебейин, өзүмдү ушундай сезип келе жатам. Бирок экинчи жагынан албетте үй бүлөңдөн алыста жүргөнүң кейиштүү. Бактыга жараша, азыр алар менен көрүшүп туруу көйгөй эмес. Азыр авиа каттамдар жүрөт. Анын үстүнө мүмкүн болгон байланыш каналдары менен интернет бар. Бирок баары бир сен ал жакта эмессиң. Ошондой кырдаалда өз үйүңдү, мекениңди баалай баштайсың.
Андыктан Словенияга ар бир жолу барган кезде мени ушундай жылуу сезимдер курчап алат. Казакстанда эле мен өзүмдү үйүмдөгүдөй сезем. Албетте, бирок кандай болсо дагы эң маанилүү үй бул менин өзүмдүн мекеним. Ошондуктан бул менин кесибимдеги эң татаал жана ошол эле учурда эң жеңил жагы болуп саналат. Мен узагыраак сүйлөп койдум окшойт, бирок кошумча айткым келип кетти. Элчи катары кандайдыр бир татаал же жагымсыз маалыматты жеткирүү керек болгон учурлар да абдан татаал болуп саналат. Дипломатия жалаң эле кабыл алуудагы даамдуу тамак, шампан чөйчөгү менен жагымдуу баарлашуудан турбайт. Иштин эң маанилүү бөлүгү бул билдирүүлөрдү жеткирүү, кабарчы болуу жана кээде алар жагымсыз да болуп калат. Мисалы, кайсы бир тармакта жакшыртуу талап кылынаарын айтуу, же эмнеге мындай кылган жоксуңар, же болбосо эмнеге бизге алманы импорттоого уруксат бербей койдуңар деген суроолор түрдүү маселени чечүүгө туура келет. Бул биздин иштеги эң чоң кыйынчылык болуп саналат. Сен дос өлкөдө турасың, эң сонун мээримдүү адамдар курчап жүрөт. Алар менен баарлашасың жана чогуу тамактанасың. Бирок кээде аларга дагы жагымсыз билдирүүлөрдү жеткирүүгө туура келет. Биздин өлкөдө жалаң жагымдуу билдирүүлөр жана жакшы жаңылыктар көп болот деп үмүттөнөм. Биз сизге жаңы кызматыңызда албан ийгиликтерди каалайбыз. Жана сиздин Казакстанга келишиңиз жагымдуу болот деп үмүт кылабыз. Анда сизге чакан белек тапшырууга уруксат этиңиз. Ооба, сизге биздин программадан белек бар. Мына алыңыз. Бул Казактын улуттук шириндиктери. Кандай кооз? Таттууларды досторуңуз жана кесиптештериңиз менен бирге ооз тийиңиз. Кана, мында алар канча? Биздин делегация үчүн жетиштүү санда деп ойлоп турам. Алар менен сөзсүз бөлүшөм. Дагы шоколад алдында жент, таруудан жасалган сүйүктүү казак таттуусу бар. Рахмат, билесиздерби, биздин маданиятта белекке жооп катары белек берүү бар, айрыкча конокко барганда. Менде да сиздерге арналган тартуум бар. Жакшы экен. Бул баштыкта албетте Европанын желеги бар. Дагы мында фартуктар бар. Сиздерде сонун алжапкычтар бар экен. Европадамы фартуктары да жагат деп ойлодум. Мен сиздерге дагы бир фартук алып келем. Анткени экөө экенсиздер. Даурен, биздин башкы ашпоз катары бул белекти кабыл ал. Ооба, сиз кремди эң мыкты даярдадыңыз. Рахмат, мага абдан жагымдуу. Мында дагы 2 китеп бар. Биз китепти сүйөбүз. Бул китеп Европадамы деп аталат. Мында бардык евро биримдиктин өлкөлөрүнүн рецептери бар. Бул кулинардык рецепттер китеби экен. Абдан туура. Бул жерде алфавит тартибинде бардык өлкөлөрдүн рецептери бар. Мына карасаңыз, мисалы бул шват пудингинин рецепти. Мен Словения секциясында карадым, бирок ал тамактарды өзүмдөй жасай албайм. Мында Италия паста алла норма рецеби. Сүрөттүү абдан кооз китеп. Ар түрдүү тилде көп рецепттер бар. Ар бириңиздерге бирден китеп. Рахмат. Чоң рахмат. Сиз бүгүн эң мыкты конок болдуңуз. Сизге ыраазыбыз жана ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бүгүнкүгө болгону ушул. Talking Cook программасынын бардык чыгарылыштары Silkway телеканалында жана биздин расмий сайтыбызда жеткиликтүү. Жаңылыктарга көз салыңыздар. Көрүшкөнчө.